Жданов мектеби 1988-жылы Кара Суу орто мектеби аталган. 2000-жылы 5 февралда райондук кеңештин чечиминин негизинде Эсенгул Карасартовдун ысымы берилген. Кыргыз өлкөсүнө таанымал чыгаан чарба жетекчиси, жер сырдашы аталган Эсенгул Карасартов Нарын облусунун Актала районунун Кара Суу айылында 1926-жылы туулган. Орто мектептин билимине ээ болуп, айылдык советке катчылыкта иштеген. Улуу ата мекендик согушка катышып келгенден кийин 1951-жылы Фрунзедеги айыл чарба техникумун, 1958-жылы айыл чарба институтунун агрономия факультетин бүтүргөн. КПССтин мүчөсү 1958-59 жылдарда Тогуз Тороо районунда МТСте директор, 1959-61 жылдарда Актала райондук айыл чарба өрөн инспекциясында начальник, 1961-65 жылдарда Актала районунун Жеңиш колхозунун башкармасынын төрагасы, 1966-76 жылдарда Жданов атындагы колхозунун башкармасынын төрагасы, 1976-87 жылдарда Ленин атындагы колхозунун башкармасынын төрагасы жетекчилик кызматтарын ийгиликтүү аткарган. Элдик эмгеги бааланып Ленин ордени, Эмгек Кызыл Туу ордени, Элдик достугу ордени, Кыргыз СССР Жогорку Кеңешинин ардак грамоталары, медальдар, баалуу сыйлыктар менен сыйланган. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген агроному наамын алган. Кыргыз Республикасынын алдында сиңирген өзгөчө эмгеги үчүн республикалык маанидеги пенсия алуучу болгон. 2000-жылы 5 февралда Кара Суу орто мектебине Эсенгул Карасартовдун ысымы ыйгарылган. Коомдук иштерге активдүү катышып, кайда жүрбөсүн үлгү көрсөтүп, бир нече жолу облустук, райондук, айылдык кеңештерге депутаттыкка, партиянын обкомунун, райкомунун мүчөлүгүнө шайланган. Москва шаарында өткөн колхозчулардын бүткүл союздук съездинде 1987 жылы делегат болуп катышкан. Табиятынан жаны тынбаган эмгекчил, так, кемчиликке келишпес, чынчыл, ар нерсеге көзү жетик, чыгаан уюштургуч, талапкөй, элдин жыргалчылыгы, келечеги үчүн бардык күч аракетин, билимин, тажрыйбасын сарптаган, бийик адамгерчиликтүү, эл сырын, жер сырын таамай билген, 40 жыл бою эл башкарган каарман адамдын жаркыраган элеси түбөлүккө элинин эсинде жаштарга өрнөк.